Есть люди с инвалидностью, которые хотят в спорт, но не учатся. Они что будут делать? Жолу var bekleyelim, canap büttük. Olmasa get kirede çıkaydı. Калаадагы көйгөйлөр калктын көңүлүнө көк таштай тийген өңдү. Жыл сайын коомдук угууда көтөрүлгөн маселелер көңүл жаздымында калып жатканы айтылууда. Бул эретте кала тургундары өздөрүнүн сунуш талаптары менен бул жылдын бюджетин бекитүү алдында өткөрүлүп жаткан коомдук угууга катышып жатышат. Ал эми алардын талап жана сунуштары канчалык эске алынат алдыда убакыт көргөзөт. Менин практикамда 100% эле кандай долбоорго алып чыкса бюджеттик угууда ошо бойдон эле кабыл ала берет да, ал жака бул жака жылбайт. Бюджеттик коомдук угууда айтылды эле деп шилтеме кылган практика аз да. Анда мындай суроо жаралат да, анда эмне бюджеттик угууларды өткөзүп атышат? Не кереги бар анда? Ошарнын 2022 жылга карата бюджетин бекитүү алдындагы коомдук угууда калк тарабынан бир канча маселелер айтылды. Бала бакча, суу, жер маселелеринен тартып курулуш иштерине чейин кеп козголду. Бирок бюджет бекитүүдө чечим кабыл алган калаадагы 45 депутаттын 20% да келген эмес. Анча-мынча ары бар депутаттар элдин көйгөйүн угуу үчүн келишкен. Алдыда белгиленген шаардык кеңештин сессиясында мында айтылган социалдык көйгөйлөр эске алынып, бекитилүүчү долбоорлорго тылыш керек болчу. Туруктуу депутат комиссияларга активдүү катышты депутаттар. Барды келип катышты. Айыр эч кимге тыюу салынган жок да, келгиле келбегиле дегенчи. Андан бул жерге коомдууга бардыгын айтылды. Келебиз дешин, келбей калыптыр. Ал ортодо муниципалдык турак жай коммуналдык башкармасынын калаадагы жумушу сынга алынып жатат. Жыл сайын бюджеттен 13 миллион сомдон ашык сумма бөлүнүп, андан сырткары кошумча эл тарабынан каражат чогулат. Миллиондогон каражаттар чогулса да аткарылган жумуштун сапатсыз болуп жаткандыгы айтылып, күмөн жараткан жагдай орун алды. Мындан улам мекемени жоюп салуу керектиги кептин чордонуна айланды. Бирок аталган мекеменин жетекчиси келтирилген жагдайларды моюндагысы келбей четке кагып жатат. Элде мындай талап жок. Sen жалганда айтпагын. Түшүндүңбү? Сен токтоп тур. Мен сага айтып атам. Сурооңо да жооп берем мен шуну менен. Мынандай да. Анын качествосы бар. Жок экенин ким определить этти? Ал заводдо сертификаты менен фасадный краска деп коет. Менин деле вот. Бул краска боюнча, красканын сапаты боюнча түшүнүгүм жакшы кеңири да. Biz birinci başlagанда жөнөкөй эле ак менен баштаганбыз. Калаадагы бир нече ишканаларды бириктирүү сунушу каралууда. Муну менен чыгымдарды азайтууга шарт түзүлөөрүн биринчи вице-мэр Марс Исаев билдирди. Аны менен катар коомдук угууда эл тарабынан айтылган маселелер сөзсүз эске алынары айтылып жатат. Сөзсүз эске алынат. Ошон үчүн коомдук угуу деп элди чакырдык. Элдин көйгөйүн азыр биз угуп, жазып, аны баары албетте каржыга такылат. Кээ сунуштар уже бизге келип түшкөн кат жүзүндө. Аны биз баарын баягы подитожить этип, суммаларын чыгарганбыз. Ал жерде жана жогоруда айтып кеткендей, эң эле баягы керектүүсүн, актуалдуусун биринчи приоритетке коюп туруп, ошонун негизинде эске алабыз. 2022 жылга Ош калаасынын жалпы долбооруна 1 миллиард 600 миллион 500 миң сом каралууда. Аны бекитүүдө кала бийлиги түзгөн долбоорго элдин пикири эске алынары убадаланып жатат. Бирок калк тарабынан айтылган проблемалар бул убакка чейин эске алынбай, көңүл сыртында калып келген. Нурзада Сыдыкова, Адилет Нышанбаев, Нур Ньюс, Ош шаары.